Камчы Жунусов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Тургунбаева Бактыгүл. Саламатсыңар мен сүйүктүү окуучуларым. Силерди кечээги Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен жана бүгүнкү 1-сентябрь билим күнү менен куттуктаймын. Учурдагы кырдаалга байланыштуу силер да өз мектебиңерди сагынсаңар керек. Анда эмесе сабагыбызды Кыргыз Республикасынын гимни менен баштап алсак. Балдар, биз бүгүн силер менен сүйүктүү Кыргызстаным деген темадан тарбиялык саат өтөбүз. Сааттын максаты ата мекенди сүйүүгө жана ата журту менен сыймыктанууга тарбиялоо, улут аралык достук, биримдик, тынчтык мекенибиздин өнүгүшүнүн негизги шарты экендигин кенже окуучулардын аң сезимине жеткирүү. Мен сыймыктанам, атабыз Манас эр менен, ак калпактуу тоо менен. Ажайып кооз жер менен, суй кайган сулуу көл менен. Баа жеткис каада салт менен, сыймыктанып келебиз көп улуттуу эл менен. Мекенди сүйүү, анын жаратылышы, символдору, улут аралык достук, окуудагы ийгилик, тартип, тарбия тууралуу ой бөлүшөбүз. Мекенибиздин өзүнө тиешелүү символдору, конституциясы, чек арасы, мамлекеттик тили бар. Мекенибиздин гүлдөп өсүшү үчүн мамлекеттин символдорун ыйык сактап, силер жакшы билим тарбияга ээ болуп, каада салтты үйрөнүп, көп улуттуу эл менен достукта, ынтымакта жашап, өлкөбүздүн өнүгүшүнө өз салымыбызды кошуубуз абзел. Сүйүктүү Кыргызстаныбыз Орто Азиянын түндүк чыгышында жайгашкан. Түндүгү Казакстан Республикасы, батышы Өзбекстан Республикасы, түштүк батышы Тажикстан Республикасы, түштүк чыгышы Кытай Эл Республикасы менен чектешет. Республикабызда 7 облус бар. Республиканын калкы 6 миллиондон ашык. Алардын 70% гана кыргыздар. Кыргызстанда 80ден ашуун улуттардын өкүлдөрү жашайт. Мамлекеттик тили кыргыз тили, ал эми расмий тили орус тил. Мекенди сүйүү бул жакшы окуп, тартиптүү болуу, бабалардан калган каада салтты билүү, символдорду ыйык сезүү, эне тили менен сыймыктануу, чынчыл, адептүү болуп, бардык улут менен ынтымакта жашоо. 1991 жыл 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү.
Мамлекеттик туу Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 1992-жылдын 3-мартындагы токтому менен бекитилген. Кийин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1992-жылдын 18-декабрындагы токтому менен бекитилген. Мамлекеттик герб Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1994-жылдын 14-январындагы токтому менен бекитилген. Бардыгыңарды ушул 2020 жаңы окуу жылыңарда чоң жетишкендиктерди каалайбын. Кыргызстандын өнүгүп өсүшүнө ар бирибиз өз салымыбызды кошуубуз абзел. Ал үчүн биз дайыма тартиптүү болуп, жакшы окуп, ата-энебиздин айтканын угайлы. Балдар, силерге тапшырма мекен жөнүндө ырлардан, макал-лакаптардан жаттап, көркөм айтып бересиңер. Тарыхы бар мекен, ынтымағы дайым бекем. Ала то бешігім, башым иіп тәзім етем. Керемет аймағы, желбіреп тұрсын байрағы. Бұлағын ташарып, бұлбұлдай сайрағын. Кыргызстаным, Кыргыз